Мен сторис тарткым келет, сторис аркылуу акча тапкым келет, сторис аркылуу элдерге бизнесимди айтып, команда топтогум келет, товарым көрсөткүм келет, популярдуу блогер болгум келет, курстарым, марафондорум деги эле мен жеке брендим көрсөткүм келет, товарларымды элдерге туура көрсөткүм келет. Сторис тартуу кыйын, тартпайм, болбой атат эмес, легких кайф менен стористерди тарткым келет, стористердин трендтерин билгим келет десеңиз, анда бул роликти аягына чейин көрүңүз. Менин атым Жораева Гүлнара, бизнес-продюсер, сторис Reels TikTok аркылуу чоң сатуулардын экспертимин. Акыркы 8-9 жылда практикада колдонгон опыт билимим бар. 2000ден ашык окуучуларым бар. Кыргызстанда 2020 жылы элдер сторис эмне, сторис прогрев эмне деп даже түшүнүп элек кезинде Кыргызстанда номер 1 эксперт сторис аркылуу сатуу жасаган, элдерди окуткан, үйрөткөн. Сторис аркылуу бир окуучум 72 подписчики болсо дагы бир айдын ичинде миллиондук продажалар жасаган. Ушундай күчтүү кейстерим бар. И не побоюсь этого слова, азыр сиздер тааныган чоң эксперттер, ишкерлер алгачкы этаптарын стористи тартууну менден келип үйрөнүп кетишкен. Кыргызстанда стористи үйрөткөн, окуткан биринчи эксперттерден боломун. Ошон үчүн бул подкастта сиздерге уверена сторис аркылуу акча тапса болотту көрсөтө аламын. Кантип? Мисалы, сторис бул сиздин бекер колуңузда жаткан рекламный площадка. Элестетиңиз, сиз Бишкек парктын самый центральный проходунда, самый центринда чоң площадка бар. И ошол площадканы сизге бекер берип атат. И товарыңыз бар болсо, элестетсеңиз, ошол Бишкек парктын центр жеринде кийимдериңизди коюп атасызбы? Же ошол центр жеринде офис ачып атасызбы? Же болбосо сиз ошол целый филармонияны топтоп алып, өзүңүздүн мастер-класстарыңызды айтып атасыз. Целый филармония адамды топтоп алып, аларга баалуулуктарыңызды көрсөтүп атасыз да. И ошол нерсенин баары сиздин колуңузда бекер. Демек, сиз стористи тартсаңыз, ошол бекер жаткан реклама кылуучу площадканы колдоно аласыз. Эгер сиз сторис тартсаңыз, элдин көз алдында болосуз. Азыр сиздин задача өзүңүздүн оюңузду, товарыңызды сторис аркылуу элдерге жеткириш керек, көрсөтүш керек. Экинчи максат, сторис аркылуу акча тапкыңыз келсе, болгону стористи тартыш керек. И стористи тартканда стористин дагы алгоритмдери бар. Мисалы, Инстаграмдын алгоритмин алганда, мурун бир күнүн ичинде 15-20 сторис тартыш керек, күнүгө сторис тартыш керек десек, азыр андай эмес. Сиз бир жумада 4 жолу же 3 жолу сториске чыгышыңыз мүмкүн. Хорошо. Жана бир күндө минус плюс 5 сторис чыгарышыңыз мүмкүн. То есть мурдагыдай адамдар мааниси жок көп стористерди барактап өтүп көргүсү келбейт. Алар кыска стористерди 5 эле стористи тартсаңыз, бирок ошол 5 стористе токотер информацияны айтып, адамдын көңүлүндө калыш керек, эмоция чыгарыш керек. Бул нерсени биз сторис прогрев менен жасайбыз. Демек, сторис аркылуу адамдар сатып алыш үчүн сиз прогрев колдоносуз. Прогрев бул адамдын көңүлүн бурдуруу, сизге керектүү кыймыл-аракетке буруу. Мисалы, сторис аркылуу адамдар сизден сатып алыш үчүн, ал адам сиздин сторисиңизди көрөт, жөн гана реакция калтырат, же ооба жок деген какой-нибудь знак берет. Демек, ал адам сиздер менен эмоционалдык байланыш. Сиз ал адамга тааныш болуп баштадыңыз. Кийин уже сиз продажаңызды ачканда, ал адам сизге ишенет. Ал адам сизге ишенсе, оңой эле акчасын берет, сатып алат. Ошон үчүн экинчи задача стористи жөн эле эмес, сиз прогрев менен тартышыңыз керек. Үчүнчү задача сториске чыгып менден сатып ал деп айтышыңыз керек. Эгер сториске чыгып сатып ал деп айтпасаңыз, элдер сатып албайт. Болгону ушул 3 кадам менен сиз сторис аркылуу любой товар услугаңызды сатсаңыз болот. Дагы бир фишка, бул нерсени азыр көпчүлүгү билбейт, муну менен только окуучуларым гана билет. Сиз дагы билесиз. Азыр ошол Инстаграмдын сторисине чыгарган эле стористерди аласыз, TikToктун сторисине чыгарасыз, Телеграмдын сторисине чыгарасыз. Ошол эле контентти WhatsApp сториске дагы чыгарасыз. WhatsAppта дагы ошол WhatsAppты көргөн аудитория бар. Бир эле стористи тартасыз прогрев менен. Ошол 4 площадкага чыгарсаңыз, 4 жерден сиз күчтүү клиенттерди алып келе аласыз. 4 эсе көп киреше табасыз. 4 эсе көп адамдарга тааныла аласыз. Азыр бир эле стористин, бир эле Инстаграмды карай турган заман эмес. Азыр и TikToкту да алып барыш керек. Азыр и ошол эле WhatsAppты дагы жакшы колдонуш керек. Ошол эле WhatsApp группаларды, ошол эле Telegram каналдарды, Telegramдын стористерин колдонуш керек. Анткени адамдар, жартылай адамдар TikTokто отурат. Мисалы, мен TikTokто отурам. Мен TikToктун сторисин көрөм, TikToктун лентасын көрөм. Инстаграмга киргенде определенный адамдар катталган, определенный адамдардын сторисин көрөйүн деп кирем. WhatsAppка киргенде
кээде дагы WhatsApp'тагы статустар чыгарган болсо мынтип карап ким мындай жакшынакай болуп турса ошону ачып көрүп коем да. Telegramга дагы 2-3 эксперт бар, ошолордун дагы стористерин көрөм. Көрдүңүзбү? Сиздин дагы аудиторияңыз кимдир бирөө только WhatsApp'тан көрөт сизди, кимдир бирөө только Telegram'дан көрүшү мүмкүн, кимдир бирөө только TikTok'тон, кимдир бирөө только Instagram'дан көрүшү мүмкүн. Эгер только Instagram'да эле карап аткан болсоңуз, бул жактарын коюп берип атпайсызбы? Ошол жактагы сиздин клиенттер сиздин конкуренттерге кетатат дегенди билдирет. Обидно, конкурентке кетти дегенде ошол сиздин кирешеңиз, сиздин товарларыңыз, сиздин оборотуңуз кетти. Сиздин балаңызга оюнчук алып бериңиз, частный мектепке жөнөткүңүз келип атат. Ошого акча керек болуп атат. Бирок ошондой эле максаты бар конкурентиңиз ошол жерлерди тартты, ал клиентти алды, ошонун баласы частный мектепке кетти, ошонун баласына машина алып берди. Обидно болобу? Ооба деп чатка жазыңыз. А что если ошол нерсе сиздин балаңызга келет? Жок, менин балама келсин, мен каалайм ошону, мен балама каалаган нерсени алып бергим келет десеңиз, чатка ошол роликке амин деп жазыңыз. Аллахман сураганды да унутпайлы, сөзсүз берет. Сен мен сторис тартып атасың, көп тартып койдуң, сага бербейм дебейт. Баардыгыбызга бирдей рызкыны берет. Главное ошол нерсени туура инструменттерди колдонуп алыш керек. Эми кантип алыш керек? Сторис жылдызы курсумдун окуучусу Мирзада Айым, фуд-блогер. Курска келгенге чейин сценарийлерди жазганды билчү эмес. Күндөлүк эле жашоосун көрсөтчү. Бул жердеги отзывды карасаңыздар болот. Сторис тартат, бирок эч кандай жыйынтык жок болчу. Бирок курс учурунда биринчи, экинчи сабакты көрүп, вебинарларды көрүп, ошол курстун алкагында эле ал үйрөндү прогресс кылууну, жумшак, оюн так, анык адамдарга жеткирүүнү. Курс малындагы күнүмдүк берилген тапшырмаларды аткарып атып эле, ар түрлүү баалуулукту берип атып, ал ийгиликтүү өзүнүн мастер-классын сата алды. Мындай көлөмдө мурда сатылган эмес. Именно курс малында жасап атып эле ийгиликтүү чоң чектерге өзүнүн офлайн мастер-классын сата алды. Сиз дагы ушундай жыйынтыктарга келе аласыз. Эгер сторис жылдызына нолдон баштап биз айткан техникаларды колдонуп тартып жасасаңыз. Мурда сторис чыгат, баш аягы жок болсо, эми азыр ошол эле сонун бар аудиториясын кармап, көңүл бурдуруп, себеби ал рилс тартат, рилстер чоң охваттарга келет. Ошол жердеги холодный аудиторияны сторис аркылуу баалыктар менен кармап көрсөтүп, сатууну үйрөндү. Нолдон баштап системдүү сатууну үйрөндү. Сиз дагы сторис аркылуу жөнөкөй жаңы келген катталуучуну 3 күндүн ичинде алуучу клиентке айландырууну үйрөнөсүздөр. Ушундай жыйынтыкты кааласаңыз, сторис жылдызы курсуна келиңиз. Бирок сторис жылдызы бул чоңураак курс, 3 жумалык курс. Ал чоң курска келгенге чейин азыр сиз нолдон баштап стористин фундаментин жасаганды үйрөнүңүз. Башкача айтканда, менин 3 күндүк интенсивиме келиңиз. Элестетсеңиз, сиз үй куратасыз. Ошол үйдү курганда фундаментиңиз жок эле, стена, крышаны коюп койсоңуз, стенаңыз кармайбы, крышасы кармайбы? Кармабайт, кулап калат. Күчтүү фундамент болсо, стенасы да, крышасы да анык турат да. Ошондой эле сиз менин чоң курстарыма келгенге чейин сиз өзүңүздүн сторисин базасын, фундаментин куруп алыңыз. Эмне деген кандай болот? Именно ушул Мирзада Айымда жакшы результат болду, продажа кылды, потому что анда фундаменти бар болуп атпайбы? И ошондой эле сизге мен именно сизге жыйынтык болушун каалайм. Сизде курска келгенде жеңил болушун каалайм. Ошон үчүн мен сизге сунуштаймын, биринчи 3 күндүк интенсивге келиңиз. 3 күндүк интенсивде сиз биринчи стористин охватын 2 эсеге көтөрүү техникасын аласыз. Азыр кандай гана болбосун, ошол сторисиңиздин охватын 2 эсеге көтөрө аласыз. И мунун дагы техникасы бар. Жана стористи тартканда, стористе дагы сериал эффект болот атпайбы? И ошону кандай кылып жасайсыз? Техникасын үйрөнөсүз. То есть кандай сторис тартыш керек? Бир күндө ошол сторисиңиздин охваты өсүш үчүн жана ошол стористи кантип техникасын монтаждап жасаш керек? Эмне сүйлөш керек? Эмне коюш керек? Биринчи күнү үйрөнөбүз. Биринчи күнү сиздерге 3 сабак чыгат. Бул 3 сабакты да эксклюзив, атайын за граница барып тартылып келген сабак болот. Ал эми экинчи күнү стористердеги каталарды разбор кылабыз, потому что сиз өзүңүздүн кайсыл жерден ката кылып атканыңызды анык билбесеңиз, кайсыл жерде ошибка болуп атат түшүнө албай кыйнала бересиздер. Мисалы, врачтарга барганда деле биринчи эмнеңиз ооруп атат деп анан анализ тапшырат го. Ошол анализге жараша лечение башталат го. Ошондой эле бул жерде сиз кандай учурларда ката кетип атат, эмнеси провал болуп атат түшүнөсүз, прям конкретный разборлор болот. Жана экинчи күнгүгө сизге дагы даяр сценарий берет.
берет, ошол даяр сценарийди алып сториске чыгарасыздар. То есть курс маалында дагы даяр сценарий менен иштегенди үйрөнөсүздөр. Баягы чоң курска келгенде дагы биз даяр сценарий беребиз да ошол чоң курска чейин остийип көргөндү үйрөнөсүздөр. Эми 3-чү күнү сиз уже кайсыл жер ката кетирип атканыңызды билдиңиз, сторисиңиздин охватыңыздын көтөргөнүн билдиңиз, сценарий менен иштегенди билдиңиз. Эми сторис аркылуу сатуу воронка эмне? Ошол мен айткан прогресс эмне? Конкретный пошаговый алгоритмдерди берем бул жерде. Демек бул 3 күндүк интенсивде сиз биринчи жыйынтыкты, биринчи туура сторис аркылуу сатуу жүргүзүү фундаментти курганды үйрөнөсүздөр. Конкретный инструменттерди алып кетесиздер. Интенсивге келип жөн гана обучение эмес, практикада жасалган конкретный результаттарды алып кетесиздер. Эгер ошол интенсивге келип көрүп, биз айткандай кылып интенсивден чыгып жасасаңыздар, жана интенсивдин биринчи күнүндө ошол тартылган роликтериңизди текшерип кайтарым байланыш берет менин командам. Zoom аркылуу болот. Zoom'да конкретно мага суроо берип, ошол сурооңузга дагы жооп ала аласыздар. И самое главное, ошол 3 күндүк интенсивдин записи сизге 1 жылга доступ калат. Эгер сиз сторис тарткым келет, жасагым келет, эмнеден баштайм деп билбей аткан, камерадан уялам, жасай албайм, тарта албайм, эмне сүйлөйм, эмне ката кетип атат, эмне үчүн адамдар мага жазбай атат, деги эле стористи эмнеден башталат, так түшүнүгүм жок деп аткан болсоңуз, интенсив сиз үчүн. Сиз сетевиксиз, экспертсиз, блогерсиз, товар сатасыз, коучсиз, деги эле жөн эле өзүң үчүн деле алып барганды үйрөнгүң келип аткан болсо, деги эле я хочу знать стористин секретин деп атсаңыз, сизге болот бул интенсив. Сиз жөн эле окуп эмес, еще и практикага кылууга даярмын, сразу өздөштүрүп кетким келип атат десеңиз, анда бул интенсив идеально сизге подходит. Интенсивге катталууга ушул роликтин астында еще деген кнопка турат. Ушуну басканыңызда ушул ссылка чыгат. Ссылканы бассаңыз, автоматически биздин WhatsAppка өтөсүздөр менеджерлерге. Же болбосо ушул роликти берген менеджерге кайрылыңыз. Интенсив качан башталат, канча сом турат, кенен маалымат аласыздар. Но баа жагынан алганда да өтө доступный баа болот. Тем более 3 күн болсо, тем более практика берилсе, Zoom'да болсо, менден кайтарым алсаңыз, дагы сизге бул интенсив 1 жыл бою калат. Монтаждоо техника, охватты көтөрүү техниканы алып атканда өтө доступный баада болот. Жыйынтыктап алганда, сиздин колуңуздагы бекер жаткан стористи алып тартыңыз. Аудиторияга таасир бериңиз, өзүңүздү сүйдүрүңүз, өзүңүзгө ишеним жаратыңыз жана сатыңыз. Элдер сизден сатып албайт, кымбат кийин алайын дейт, сизге ишенбегенде. Элдер сизди көрбөйт, эгер сизден таасир албаса, эмоция албаса. Бул нерселерди үйрөнүп алсаңыз болот. Ал үчүн сизге көп убакыттын кереги жок. Азырдан 3 күндүк интенсивден баштаңыз. Интенсивге келип, мен жактым, менин подачам, бул жерде кандай болот түшүнүп, жоопкерчилик алып, дальше өсөм десеңиз, анда сторис жылдызына келиңиз.